Kaldı. Sen. 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 Блядь, пидор. Вот такая. Ол, братан. Мында життер. Қой. Чиина. Жазықсыз айып тағып отырмын. Жазық сот. Қандай жазық? Yat! Orada! Yat! Yat bizi! Yat bizi! Yat! Gel! Bildiğin sivirmenler oldu. Yat deyin o! Yatın mı? Bugün yaşlıyım. Bayla! Çakır! Havaya pistolet al. Pistolet al. Aylandı kol. Kol aylandı. Нагон сынга. Шеф, я его взял, шеф. Шеф, я его взял, шеф. Все, лично, задержал шеф. Ты просто, блядь, жазып тағып атырғы ма? Қандай? Шеф, сізді зорладым деп. Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бирден лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет элдик мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Мамлекеттик гимн өзгөртүлөт деп дүрбөлөңгө түшүүгө негиз жок. Мындай пикирин президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Facebook'тагы баракчасына жазды. Анда мындай деп айтылат. Мамлекеттик гимн өзгөртүлөт деп дүрбөлөңгө түшүүгө негиз жок. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеевдин бүгүн парламенттеги иш-чаранын жүрүшүндө гимнди кабыл алганда Советтер Союзунан чыккан убак болгон. Азыр биз бутуна толук турган кадыресе өнүгүү жолуна түшкөн мамлекетпиз. Ошол үчүн биз гимнди өзгөртүшүбүз керек. Бардык кыргыз эли ырдай турган гимн болушу керек деген билдирүүсүн спикердин жеке пикири катары гана кабыл алуу керек деп эсептейбиз. Анткени менен бул пикир коомчулукта, социалдык тармакта азыр эле кызуу талкууга жол ачты. Эгерде мамлекеттик гимнди өзгөртүү демилгеси көтөрүлө турган болсо, анда анын сөзүнө, музыкасына сөзсүз түрдө ачык сынак жарыяланып, ага акындар, жазуучулар, композиторлор, философтор айтор мамлекетибиздин гимнин ийине жеткире иштеп чыгууга дараметим жетет дегендер катышып, алардын иши калктын көпчүлүк катмарынын колдоосуна ээ болушу керек. Бул болсо бир топ убакытты алат. Андыктан азыр гимн өзгөрөт экен деп дүрбөлөң түшүүгө негиз жок. Көпчүлүк эл колдобосо азыркы гимнибизди өзгөртүүгө деле зарылдык болбойт. Азыр батыш автобекетинде, чыгыш автобекетинде жаап, шаардын сыртына чыгарып атабыз. Муну элге туура түшүндүрүш керек. Бул учурда көчүрүп аткан себебибиз Бишкек автобекеттери мурунку учурда шаардын чети болчу. Азыр эми шаардын ортосу болуп калды. Быйыл эми АТРдин алкагында дагы шаар чоңойду. Ошого байланыштуу шаардын сыртына чыгарып атабыз. Бул каттамдарга ылайыктуу болуш үчүн Ысык көл менен Нарынды, Алматинка менен Объезднойдун кесилишинде ошол жака. Урматтуу кыргыз элим, азыркы учурда сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турган кезибиз. Кызым Альбик Аккоз оорусу менен ооруп, биздин операциялык стөлкө пересадка менен болгону жатат. Кызыма мен өзүм донор болгону жатамын. Ушу кыздын туруп кетишине Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды, ихсаныңыздарды аябаңыздар. Ушул Эмбанк мен кызымдын атында Махаббат П деп чыгат. Сбербанк мен өзүмдүн атымда Замира Ч деп чыгат. Коркпой кызымдын атына өч алсаңыздар, мен өзүм көтөрөмүн. Индия мамлекетине барып операция кылып пересадка жасатып келишибизге $40,000 керек болуп жатат. Зын басып туруп кетишине жардам бериңиздер. Урматтуу элим, кыргыз калкы, апам мага донор болгону жатат. Сиздерден жардам сураймын. Индия мамлекетине барганы жатам. Чоң суммадагы акча керек болуп атат, каражат $40,000. Ушундай сүйүктүктөр чыгып, аябай кыйналдым. Мен дагы төшөктө жатып кыйналып кеттим. Сиздерден жардамыңызга муктажмын. Жардам берип коюңуздарды өтүнөм. Жашым 22-де.
жайлаштырдык. Бишкек автобекети муниципалдык ишканасынын вокзалына жайлаштырдык. Ал эми Ош, Талас, Жалал Абад, Баткенди болсо ошол келе жаткан өздөрүнүн маршрутуна ылайыктап жаңы ипподромдун жанында ошол стоянка жасап атабыз. Азыр эле ошол жерге баардык ушул жерде бригадирлердин баарын чогултуп барып, кан чыгарып, Кудай деп бир бүгүн ушул ыйык жума күнүндө деп бир койду союп, ошол азыр ушул тапта ошол ишти жүргүзүп атышат. Баардык ошол жерде өздөрү кошо аралашып, таксисттер дагы ошолордун бригадирлери дагы жалпы эле ошол вокзалда иштеп аткан ошол эмгек жамааттын баарын чакырдык. Саат 5:30 азыр ошол жерден чогулуп туруп, баягы кимге кайсы бөлүк болот ошонун баарын бөлүп берип туруп, анан баштайбыз. Азыркы учурда Бишкек шаардык мэриясынын баардык муниципалдык ишканаларын, техникаларын тартып, ар бир өзүнүн иштерин жасап атат. Бишкек светин коюп атат. Бишкек асфальт сервисинин грейдерлери бар, жолду түздөп, шагылын төгүп атат. Буга чейин да ипподром жасалган. Анын азыркы учурдагы ирээттечү жерлерин ирээттеп, ажаткана ошол баардык шарттын түзүп берели деп, намазканасындагы кафелерин, тамак иче турган жерин, отура турган күтүү залдарын, ошолордун баарын иреттеп берип атабыз. Бул Бишкек ипподромдун жанында биздин чоң ошол жерде немебиз бар болчу здание. Ошол зданиянын ичинде уже шарты менен болгон түзүп берип атабыз. Андан сырткары таксисттер үчүн атайын ошол бөлүктөргө коюп, ошол жерге шартын түзүп даярдап атабыз орундарын. Түштүк каттамдары Талас баардыгы тең ошол ипподромдун жанында уже шартын түзүп атабыз. Ошол жерге бара берсе болот. Таксисттерди дагы баарын ошол жака алып барабыз. Кулиевага же болсо тиги Ош базардын жанына же ар жака Дордой Моторс деген жака турабыз деп ойлонбой эле коюштун. Анткени себеби ал жерге турууга болбойт. Ал жерден боло турган болсо, мамлекеттик кызматкерлер, маи кызматкерлер барат дагы айып пулун салат, ага тарынбаш керек. Себеби бүт баардык шарт менен баардык мыйзамды сыйлап өзүнүн жолуна көчүп бериш керек да. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компания салынып жаткан үйлөр, кезекте турган жарандарыбыз 1 квадрат метри $650. Андан эч качан өспөйт дагы, көтөрүлбөйт дагы. Ал эми 50% төлөмү менен биздин базарда иштеген жарандарыбыз, биздин мигранттарыбыз алып аткан пайыз ал квадрат метри Бишкек шаарынын локациясына жараша кымбатыраак сатылат. Ошондо дагы мүмкүнчүлүк мамлекет түзүп берди. 50% төлөмүн төлөп, калган 50%-ын 15 жылга узатып берди. Өзгөртөбүз. Себеп дегенде биз кимди кабыл алганда Советтер Союзунун убагынан чыккан мал болгон. Азыр биз толук бутуна турган кадыресе өнүгүү жолуна түшкөн мамлекетбиз. Ошон үчүн биз гимнди өзгөртүшүбүз керек. Бардык кыргыз эли бирдей турган гимн болуш керек.